Сооротуучу Кудай. 3-июль. Көптөр көзү менен кумарлануу күнөөнү биздин алсыздыгыбыз деп эсептешет. Эгерде ал күнөөгө ушундай мамиле кылсаң, анда сен андан эч качан арыла албайсың. Жусупту эстеп көрөлүчү. Патипардын аялы аны күнөөгө тартып, жыккысы келгенде, ал бул алсыздыкка кантип багынам деп айткан эмес. Мен кантип ушундай чоң жамандык кылып, Кудайдын алдында күнөө кылам деген. Ушундай күнөөдө жашап жаткан адамдар, мен алсыз болуп жатам. Мен бул жаатта дайыма алсыздыгымды көрсөтүп жатам дешет. Кайсы жаатта? Окуудабы же спорт жаатындабы десең, жок. Порнография көрүү жагынан дешет. Бул алсыздык эмес. Элестетсең, сен жыйын жетекчисине келип, мен үчүн сыйныңызчы, сөгүнгөн сөздөрдү калтырбай, дайыма алсыздыгымды көрсөтүп жатам десең, сен алсыздык эмес, ачык баш ийбестикти көрсөтүп жатасың. Өзүңдү өзүң алдап, күнөө деген сөздү жумшартып, алсыздык деп атаганды токтот. Кудайдын коркунучу менен жаша. Кудайдан коркуу бизге Жусуптай болуп иш кылууга жардам берет. Ал күнөө менен ойногон эмес, күнөөдөн безип качкан. Күнөөгө тарта турган чөйрөдө жашап жатсаң, ал жерден безген бойдон кач. Күнөө менен ойнобо.